Кечеден бері ушу енеме ыйлаба деп айта албай атам. Апа, ыйлабаңыз деп айтам. Мен туған урок енем баш болып ыйлай турган нерсе жасаган жокмун. Эки жарым жыл бою балким кыйналдым. Кудай Таала мени бышырды. Кудай Таала мени сындырган жок. Ошо сиздердин дуаңыздар менен сынбадым. Эки жарым жылдан кийин дагы мен өз чындыгымды, башымды тик көтөрүп, айтууга мага Кудайым кудурет берди. Айтып келатам. Шыбырап сүйлөп калган заманда өз чындыгымды кылмышкерлердей кылган мыйзамсыз иштерди айтууга эрким жетти. Бишкек шаардык соту 17-июлда ишкер Имамидин Ташевдин мүлкүн конфискациялоо менен 8 жылга эркинен ажыратты. Ал чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси боюнча акталып, бийликти күч менен басып алууга даярдыктар жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренелери боюнча күнөөлүү деп табылды. Ташева Имамидин Асамидинович оправдать по части 1 статьи 378 и по части 1 статьи 378 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Соответственно, статьей 77 Уголовного кодекса Кыргызской Республики путем частичного сложения назначенных наказаний Ташеву Имамидину Асамидиновичу окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мыйзам эмес күч теңди. Бирок чындык биз тарапта. Кудай бар. Жакшы, баары жакшы. Аллага манат. Кудайым өзүнө пас кылып коет мындайлар. Кудай кааласа. Кудай кааласа. Жакшы күндөргө даярдап аткан чыгар. Мындан көп Кудайым өзү көрсөтөт ушундай чындыкты чыркыратып айтып жаткандарга ушундай өкүм чыгарган болсо Кудай Таала ошо өкүм чыгаргандарга дагы көрсөтөт. Мен чындык болот деп адилет өкүм күткөнмүн. Бирок ушундай өкүм чыгып калды. Мунусуга дагы мейли. Аллах бар, бардыгыга. Мана биз канча чыркырап, ыйлап ошентип келдик. Кудайым өзү путунан тартып койгондо өздөрү дагы кандай кетип калганын билбейт экен. Аллах бар, мен Аллахка ишенемин. Кудай кааласа балам бошойт. Буга чейин 1-май райондук соту Ташевдин мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга эркинен ажыраткан болчу. Ишкер кармалгандан кийин абакта бир канча жолу ачкачылык жарыялап, өз өмүрүнө кол салууга да аракет кылган. Ташев өзү 2,5 жылдан бери негизсиз абакта отурганын айтып, УКМКнын кызматкерлери андан мыйзамсыз 100 миллион сом талап кылышканда акчаны бербегени үчүн ага кылмыш иши козголгонун белгилеп келет.